Арыбаңыздар, ардактуу агайын журт, кадырлуу аксакалдар, ардактуу апалар, урматтуу жаштар. Берекеси төгүлгөн, меймандос жана достукту бийик туткан Кадамжай жана Кызылкыя шаарынын тургундары. Өлкөнүн өнөр жайын көтөрүүдө эбегейсиз зор салым кошкон металлургтардын мекени Кадамжай жана Кызылкыя аймагында жашаган бир боорлорум. Мекен чегинде туруп, ар дайым тынчтыкты жана достукту самаган эмгекчил элим. Өзүңүздөр менен жүз көрүшүп олтурганга мен бүгүн өтө кубанычтамын. Кадамжай куттуу жер. Анын куту элинде, даанышман уул кыздарында. Бул аймак кыргыз элинде зор сый урматка ээ болгон, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө баа жеткис салымын кошкон тарыхый инсандардын кичи мекени. Кадамжайдан Каракылды как жарган калыс аймактын эмес, жалпы журттун, уруунун эмес, бүткүл улуттун жүгүн көтөргөн инсандар чыкты. Бүгүн биз алардын ысымдарын өзгөчө сыймыктануу менен атайбыз. Кадамжай кыргыз мамлекетин түптөөгө эбегейсиз зор салым кошуп, акыйкаттан тайбай, ажалга тике караган туңгуш жетекчи Абдыкадыр Орозбековдун жери. Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчылык кызматында адал иштеп, чындык менен акыйкаттын символуна айланган Абсамат Масалиев ушул жерден чыккан чыгаан инсан. Мезгилинде ак эмгеги менен элге таанылып, социалисттик эмгектин баатыры наамына татыган Сайдилла Тешеев, Мейман Миталипов, Азиз Токтобаев, Иман Кретинин жана Орозбай Маканов ушул жердин уулдары. Кыргыз жазма адабиятынын көч баштоочусу, саякатчы, атактуу акын Молдо Нияз, таланты таш жарган ак таңдай акын Туя Кырчы жарык дүйнөгө келген жер. Кызылкыя шаарынан чыккан эмгектин баатырларын да сыймык менен атап кетейин. Көмүр өндүрүүдө чоң ийгиликтерге жетишкен Сатыбалды Алтымышевко, Муса Абдывалиевке, курулуш тармагында ийгилик жараткан Евгений Чернышевко, тамекиден жогорку түшүм алууга жетишкен Тыпчаков Абдулла, Алимбаев Пакырдинге, Абжалиев Пазылга жана Мамажакыпов Тажыбайга социалисттик эмгектин баатыры наамдары ыйгарылган. Кыргыз СССР Эл комиссарлар советинин төрагасы, Кыргыз СССР Жогорку советинин президиумунун төрагасы кызматтарында көп жылдар бою үзүрүлүү эмгектенген Төрөбай Кулатов атабыз Кызылкыя шаарында билим алып, алгачкы эмгек жолун темир жолчу шахтер болуп баштаган. Бүгүн жалпы Кыргызстандын сыймыгына айланган дагы бир топ кадамжайлыктарды жана кызылкыялыктарды атасак болот эле, убакыттын тардыгага мүмкүнчүлүк бербейт экен. Урматтуу калайык калкым, касиеттүү Кадамжай. Тарыхта жалпы элдик биримдиктин, мамлекеттүүлүктүн очогу катары чоң озуйпаны аткарган. Ошол ата-бабалардан келе жаткан жалпы ынтымакты бекемдеп, адилеттикти чыңдап, таза коомду түптөйлү. Биз үчүн элибиздин ынтымагы менен биримдигинен, эркиндиги менен азаттыгынан өткөн ыйык түшүнүк жок. Эми бизге аталар түптөгөн эгемендүү кыргыз мамлекетин бакубат өлкөгө, өнүккөн мамлекетке айлантуу милдети коюлуп олтурат. Жемкорчулукка биротоло чекит коюуга мезгил келди. Эгерде Кудай буйруп, президенттик шайлоодо ийгиликке жетишсек, мурунку бийликтер кетирген каталарды эч кайталабай, абийир менен ак иштейли деп жараткандан ар качан тиленип келем. Ата-бабадан калган ыйык мурасыбызды, тоолорубузду, суубузду көздүн карагиндей сактайлы. Жергебизден чыккан кем байлыктарыбызды эл пайдасына иштегидей, жаратылышка зыяны тийбегидей туура сарамжал пайдаланалы.
өлкөбүз үчүн болгон күчүбүздү жумшап, экономикабызды көтөрүүнүн жол жоболорун иштеп чыгып, кеңешип иш кылалы. Ардактуу агайын журт, ушунча жолду арбытып, сиздердин алдыңыздарга келгенден кийин Кадамжайдагы жана Кызыл Кыядагы орчундуу маселелерди да айта кетпесем болбойт. Халмион айыл аймагынын Жошук, Таштөбө, Чекелик жана Көк Тала айылдарында таза суу маселеси кур чабалында калууда. Социалдык кооптонуу жагдайды жаралып жаткан үчүн көз карандысыз канал куруу зарылчылыгы келип чыгууда. Муну республикалык бюджеттен же инвестиция тартуу аркылуу ишке ашырабыз. Ошондой эле Халмион Алга каналынын монолит менен бетондоо иши да турат. Пайдалануудагы каналдын эскилиги жеткендиктен Алга айыл аймагынын айылдарына суу жетпей калып атат. Кадамжай сурма комбинатынын ишин тез арада кайра жандандыруу зарыл. Комбинатка Кытайдан жаңы жабдуулар алынып келингени менен орнотуу иштери жүргүзүлө элек экен. Комбинатты иштетүү үчүн эл аралык бизнес топ Petroleum Group менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүптүр. Муну да мамлекет атайы көзөмөлгө алып, жумушчу орундар менен элибизди камсыз кылууга болгон аракетти жасайбыз. Өндүрүштү кайрадан жандандыруу маселеси өкмөттүк деңгээлде чечилет деп ишендирип кете алам. Ал эми билим берүү тармагына токтоло турган болсок, Марказ айыл аймагынын Көк Тала айылындагы Сатаров мектебинин 275 орундук имаратынын курулушу башталып, бирок токтоп калыптыр. Аны да аягына чыгаруу маселесин карайбыз. Ушундай эле көрүнүштөр мектептерди куруу планы Ак Тилек, Кыргыз Кыштак, Майдан, Жийделик, Каражыгач айылдарында да бар. Ак Турпак айыл аймагынын Бүргөндү өрөөнүндөгү Дүкер участкасына өнөр жай зонасы үчүн ажыратылган 100 гектар жер аянтына соода логистикалык борборун куруу каралган. Муну сөзсүз улантабыз. Совет айыл аймагындагы узундугу 17 чакырым болгон Кан Борбалык жолу сел жүрүүчү сайларды аралап өткөндүктөн аны коопсуз жайга которобуз. Кан айылына баруучу жалгыз жол жаан чачындан жыл сайын бузулуп калганда район жана жакын айылдар менен байланыш үзүлүп калат. Азыркы учурда акча каражаты жоктугунан бул жолду куруу иштери токтоп калыптыр. Сметалык баасы 57 миллион сомдук бул долбоорду аягына чыгарабыз, Кудай буйрса. Урматтуу мекендештерим, биз маданият тармагына да өзгөчө көңүл буралы. Себеби маданиятка маани берилбесе, анда ал улуттун келечеги жок. Муну айткан себебим 13 миңден ашуун адам жашаган Орозбеков айыл аймагында 300 орунду маданият үйүн куруу зарылдыгы бар. Аны курууга болжолду эсеп менен алганда 25 миллион сомдой каражат жумшалат экен. Келечек муунду тарбиялоодо зор роль ойногон ушул маданият үйүн курууну тездетебиз. Баса белгилей кетчү дагы бир маанилүү жагдай. Кызыл Кыя шаарынын аймагындагы аэропортту ишке киргизүүгө аракеттер көрүлөбүз. Урматтуу Кадамжай жана Кызыл Кыя шаарынын тургундары, караңыздарчы, бир топ жылдардан бери ишке кирбей токтоп турган ишканаларыбызды. Булардын бардыгы өз ишин токтотпой уланта бергенде, анда азыркыдай жаштарыбыз алыска жумуш издеп кетишпейт эле да. Кудай буйрса өндүрүштү жандандырып, жаштарыбызды ишке тартканга аракет кылабыз. Ата энесинен, үй бүлөсүнөн алыс жүрүп, мекенин сагынган жаштарды кайрадан иш орундары менен камсыздаганга болгон күчүбүздү жумшайбыз. Иштесе ишке тойбой турган жаштар үчүн жумуш орундарын түзүп өлкөбүзгө кайтаралы. Кызыл Кыя шаарына мөмө жемиштерди консервациялоочу ишкана ачуу пландалыптыр. Мурда иштеп келип, кийин тамеки жалбырактары сырьё жоктугуна байланыштуу токтоп калган ишкананы мамлекеттик мүлк фонду аркылуу карап чыгып, жеке жактарга өткөрүп берүүсүн сунуштайлы деп жатабыз. 53 миңден ашуун калкы бар Кызыл Кыя шаарынын тургундарына ыңгайлуу шарт түзүү ниетинде муниципалдык транспорт сатып алуу маселесин чечүү керек. Мунун бардыгы өлкө экономикасына байланыштуу. Бирок биз ак жана адал иштесек,
казынабызды толуктап, анан бардык көйгөйлөрдү жоюуга чара көрүлмөкчү. Жакшылыктан үмүт үзбөйлү. Ардактуу элим, 2021 жылдын 10 январда сиздер мамлекет башчысын эле эмес, өлкөнүн мындан ары кандай өнүгө турган жолунда тандайсыздар. Дал ушул күнү сиздер тарыхый бурулуш жасаганы турасыздар. Бардыгыңыздар өлкөнүн мындан аркы тагдыры кандай болот, ошолгон дагы добуш бересиздер. Президенттик шайлоо менен бирге эле референдум өтөт чогуу биргеликте. Ал референдумда эки маселе каралат. Президенттик башкарууну тандайсызбы мындан ары, же парламенттик башкарууну калтырасызбы дегендер. Кайсыл башкаруу системасын тандап алыш өзүңүздөрдүн колуңуздарда турат. Аны сиздерге айтып түшүндүрүштүн кереги жок. Акыркы 10 жылда турмуш жүзүндө далил менен, өз көзүңүздөр менен, жон териңиздер менен сезип көрдүңүздөр кандай башкаруу болот экен парламенттик башкаруу деген. Мамлекеттик башкаруу системасын сазга алып барып сайган система болду. Ошондуктан бир топтун кызыкчылыгы иштеген бул башкаруу системасын түп тамырынан бери талкалап, мындан ары жаңы эл үчүн, мамлекет үчүн түбөлүк иштей турган башкаруу системасын түзөбүз. Сиздердин колдооңуздар менен албетте. Ошого активдүү катышып бериңиздер. Мына июндүн 1-ине чейин бардык саясий процесстерди бүтүрөбүз. Шайлоолор, референдумдарды бүтүрөбүз. Шайлоого кандай катышсаңыздар, референдумдарга дагы ошондой катышып бериңиздер. Анткени бул өтө мындай опурталдуу, анан келечек тагдырды чече турган референдумдар болот. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Эми суроо жооп өтөлү. Саламатсызбы келечектеги президент Садыр Жапаров дейт. Рахмат, жакшы тилек жарымыбыз дейт. Азыркы күндө Кызыл Кыя шаарында жатак мектеп жок. Билим берүү системасы да аксап жатат. Бизге заманбап жатак мектеп куруп берсеңиз, элге кызмат кылган мыкты кызматкерлер чыкмак бизден. Амиркулов Айчүрөк, Кызыл Кыя 2 микрорайон. Кудай буйрса шайлоодон кийин бул маселелердин баарын караштырабыз. Сиздердин ар бир берген ушул сурооңуздар кагаз жүзүндө берген. Андан кийин микрофонда беребиз. Бардыгы өзүнчө папка болуп, Кызыл Кыя менен Кадам Жайдыкка өзүнчө папка болот. Ушулардын баарын шайлоого чейин эле иргейбиз баарын. Анан шайлоодон кийин отуруп алып ушул менин бүгүнкү кечээкү үгүт иштери башталгандан берки ар бир райондукун өзүнчө топтотуп атабыз. Бардык райондор боюнча менин выступлениялеримде айтылган сөздөрүмдү, анан ушу сиздердин берген суроолор боюнча иш алып барабыз баарын. Кызыл Кыя шаарында табачный завод бар. Ошону инвесторлор аркылуу фабрикага алмаштырып ишке салсак кандай болот? Алмаз уулу Абай, Кызыл Кыя шаары 3 микрорайон. Муну дагы карайбыз шайлоодон кийин. Кутман күнүңүз менен. Кызыл Кыя аэропорту көптөн бери иштебей, жараксыз абалга келип калган. Оорулууларды борборго жеткирүүдө өтө көп кыйынчылыктар жаралууда. Кызыл Кыя эли сизди толугу менен колдойбуз. Кайрадан аэропортту калыбына келтирип бериңиз. Вайсалице Лейла, Кызыл Кыя 1 микрорайон. Буну мен өзүмдүн сөзүмдө айтып өттүм. СССР убагында темир жолубуз күркүрөп иштеп турган. Азыркы күндө оор жүк ташыган КАМАЗдар жолду талкалап салды. Темир жолду иштетип берсеңиз, миллиондогон долларга курулган жолдорубуз бизге көп жылдарга кызмат кылмак. Алибекова Гүлсана, Кызыл Кыя. Сөзсүз эске алабыз. Муну дагы ошол шайлоодон кийин тиешелүү жетекчилерди, тиешелүү ошол мекемелерди топтоп алып туруп иш алып барабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Садыр байке, Кызыл Кыя цемент завод боюнча ЮКЦ Кызыл Кыя шаарынын Жинжиген айылында аймагында жайгашкан. Кандайдыр бир себептер менен Ноокат районуна өтүп кеткен. Кайра Кызыл Кыя шаарына өткөрүп бериңиз. Үсөн уулу Баходир, Кызыл Кыя шаарынын тургуну. Макул, муну да териштирип карайлы. Эгерде Кызыл Кыяга көбүрөөк пайда бере турган болсо, анда которуп берсек болот. Саламатсыңбы, Садыр уулум? Кызыл Кыя шаарындагы кээ бир мамлекеттик объектилер чоңдорго өтүп кеткен. Ошолорду кайрадан мамлекетке кайтарып беришсин деп айтыңызчы. Өмүрзакова Лайлыкан, Кызыл Кыя. Мамлекеттик объектилер боюнча толук ревизия жүргүзөбүз. Мыйзамсыз өтүп кеткен болсо, же болбосо арзан баада, болбос баада өтүп кеткен объектилердин бардыгы мамлекетке кайтарылат. Кайра сатсак, ошо бүгүнкү рыноктук баа менен сатып мамлекетке пайда түшүрөбүз.
Урматтуу Садыр бир тууганым, мен да мамлекетчил кишимин, кыргыз эл оңолуп кетсе экен деп басып туруп тилейм. Эми өзүң бир келип элди көтөрүп берсең жакшы болор эди. Жазылышы боюнча окуп атам. Баарыбызга маалым болгондой, кыргыз эли суунун башында жашайбыз, бирок ага карабай суу тартыш. Тактап айтканда, Кадамжайдагы Фергана өрөөнүнө агып жаткан ак суунун 10%-ын да колдоно албайбыз. Халмион, Жаңы жер жана Жар Көтөн айылдарында суу жетишсиз болуп, жазында күн ысып кеткен учурда элдин бак дарактары да куурап калат. Бул маселени Нургазиев атындагы каналды жана тоннелди кеңейтүү аркылуу чечсек болот эди. Эгерде ал канал кеңейтилсе, 14 000 гектар жер суу менен камсыз болот. Болгону каражат жок туру. Кадамжай районуна караштуу Арпасай айылындагы Арпасай мектеби сайыз учурунда курулуп, 5-6 жыл мурун өрттөнүп кеткен. Мектептин торсундарын ДВП менен тосуп койгон. Класстар жетишпейт. 3 смена болгондо да класс жетишпейт. Мугалимдердин олтурган бөлмөсү жок. Жаңы мектепти курууну көзөмөлдөсөңүз жакшы болмок. Рахмат Акбалаев, Бакыт, Кадамжай шаары. Жаңы мектептер кайсыл айылга керек болсо, жана авариялык состояниядагы мектептер 245 мектеп болот экен биздин жалпы республика боюнча. Ошонун ар бирин Кудай буйрса жаңы мектеп куруп, ош жерге тиешелүү мектептерди куруп беребиз. Ал боюнча программа иштеп атат азыр. Кызылкыя шаарынын тургундарынын суроолору. Суу маселеси боюнча да карайбыз биз. Жана 10%-ын да колдонбойбуз деп атпайсыздарбы? Анын баарын карайлы. Карап чыгабыз кийин. Жооп болот сөзсүз. Кызылкыя шаарынын тургундарынын суроолору. Салам алейкум Садыр байке. Кызылкыя шаарында таза суу маселеси кыйын болуп калды. Президент болгонуңузда ушул маселени көтөрүңүзчү. Мен Тошмирзоев Алишер, Кызылкыя шаарынын тургунумун. Сөзсүз көтөрөбүз, Кудай буйрса. Элдин тилеген уулу Садыриним, улуу максат менен аттанган жолуңу Аллахым колдоп жеңишке жетиң. Эми суроом. Кадамжай районуна караштуу Бүргөндүү айылында сайыз учурдан бери газ, нефть чыгуучу жай бар. Азыр ошол кем байлыктар мамлекеттин пайдасына иштебей токтоп турат. Газ насосторунун трубалары мыйзамсыз сатылып кеткендиги жөнүндө сөз бар. Ошол кем байлыктарды мамлекет өзү иштетсе болобу? Мамлекеттин мүлкүнө зыян келтиргендер жазаланабы? Турсунов Абдилхаким, Кадамжай району, Майдан айыл өкмөтү. Мындан ары кем байлыктарыбызды, алтын, күмүш, жанагындай баалуу металлдар бар жер байлыгыбызды эч качан жанагындай бир лицензия берип, болор болбос акчага сатып ийип, андай деген болбойт. Мындан ары бардык кем байлыктар, баягы орчундуу кем байлыктардын бардыгы мамлекеттин кызыкчылыгына иштейт. Мамлекет өзүбүз иштетебиз. Инвестор тартып келсек дагы биз мамлекет контрольный пакет акцияны өзүбүз алабыз. Көп үлүштүн көп бөлүгүн өзүбүз алабыз. Анан бир канча 20-30 жыл болобу, андан кийин анан бардыгы дилердин долялары бизге калгыдай кылып сүйлөшүп атабыз азыр. Бир топ чоң долбоорлор боюнча өткөндө мен иштеп турганда 100дөн ашык инвесторлор келди. Алар менен сүйлөштүк. Алар менен мамлекет кепилдик берсе эле инвестор качпайт бизден. Мына кайра келди, аябай көп келип атат азыр. Ошолор менен иштешебиз. Мамлекеттин мүлкүнө зыян келтиргендер жазаланабы дейт. Сөзсүз жазаланат. Садыр Нуркожоевич, мени беймаза кылган бир маселе Кадамжай сурма комбинаттары боюнча. Комбинат 2014 жылдын февраль айынан бери иштебей токтоп турат. 2020 жылдын февраль айында Баткен областынын райондор аралык соту тарабынан банкрот деп табылган. Аны Кыргыз Республикасынын жогорку соту да күчүндө калтырды. Эмне деген табылгыс байлык. Башкалар жетпей жүрөт. Сиз бийликке келсеңиз аталган комбинаттарды иштетүү жагы кандай чечилет? Ишиңизге ийгилик, Аллах өзү жар болсун. Эшенкулов Исмаил, Кадамжай шаары. Рахмат, эң туура айтасыз. Биз завод фабрикаларыбызды иштетүүнү сөзсүз түрдө биринчи кезекте көзөмөлгө алабыз. Анткени биздин ушул сурма комбинаты жана башка завод фабрикаларыбыз биздин экономикага бюджетибизди толтура турган булар ушул ишканалар болуп эсептелет да. Буларга эң биринчи кезекте ушуларга көңүл бурабыз. Урматтуу талапкер, сизден Кадамжай эли бир эле нерсени, электр энергиясына болгон лимитти жокко чыгарууну суранышат. Бул маселе боюнча мен айтып жүрөм. Эми ушунча жыл чыдап келдиңер, бир жарым жыл чыдап койгула, жайга жеткиле, анан жайында бүт энергетиктерди чогултуп, адистерди чогултуп, кеңешип,
алып салганга аракет кылабыз. Антпесе Кадамжай шаарындагы көп кабаттуу үйдө жашаган элдин электр энергияга болгон чыгымдары көп чыгууда. Бир айда 4000 же 5000 сом светке төлөйбүз. Көмүрдүн битта тоннасы 10.000 сом. Мындан тышкары бала бакча, мечит, мектептерде светке болгон тарифтери өндүрүш ишканасы катары эсептелет экен. Аталган мекемелер социалдык объекттер болгондон кийин светке болгон баа төмөндөсө болмок. Бул элдин талабы. Акматова Назгүл, Кадамжай району Марказ айылы. Туура айтасыз. Колдойм. Саламатсызбы Садыр байке? Кадамжай шаарында райондук ЗАГС бөлүмү мурдагы бала бакчанын имаратына жайгашкан. ЗАГС кызматкерлеринин иштөө шарты талапка жооп бербейт. Учурда Кадамжай шаарына караштуу Чалташ участкасында жайгашкан мурдакы сүт заводунун имаратына көчүрүү маселеси каралууда. Бирок ал имаратты капиталдык ремонттоо керек экен. Ал капиталдык ремонттон өтсө, ал жерге ЗАГС эмес, паспорт столуну да көчүрүүгө болот. Ремонтко 5 миллион сом каржы талап кылынат имиш. Мамлекет каржы маселесин чечип берсе, элди паспорт жана күбөлүк менен камсыздоо жакшырмак. Кадамжай шаары Акбарова кымбат. Колдойм толук. Бул маселени чечкенге мамлекеттин күчү жетет. Кадамжай районунун тургундарынын суроолору. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айыл аймагында жайгашкан Надыр кенден Кызыл Кыят цемент заводу сырье алат. Кыргыз Республикасынын салык кодексине өндүрүлгөн продукциядан 5% төлөнөт деп жазылган. Ал жазылган нормада 2 жерге төлөнөт деп көрсөтүлгөн эмес да. Атургай Орозбеков айылына караштуу Надыр кенден алынган сырьеого салыкты төлөө жагы өкмөттүн токтому менен бекитилген. Иш жүзүндө сырьеонун баалуулугуна жараша салык төлөнбөй жатат. Надыр кендеги 70% темир аралашмасы бар сырьеонун 1 килограммы 2 тыйындын тегерегинде эле эсептелинет. Сырьеонун баалуулугуна жараша салык төлөнбөгөн үчүн жергиликтүү эл нааразы. Жогорку жакка 2014 жылдан бери кайрылып келебиз. Эч ким уккан жок. Мурдагы экс-премьер-министр Акрам Мадумаров Кадамжай районунда аким болуп турган кезде Кызыл Кыят цемент заводунун 7 гектар 8 сотук жерден Надыр кенден сырье алууга лицензиясы болгон болсо, ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып 15 гектар 8 сотук кен чыккан жерди трансформациялап Кызыл Кыят цемент заводуна ыйгарып берип койгон. Мыйзам бузуулар боюнча жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан Кыргыз Республикасынын прокуратурасына бир канча жолу кайрылганбыз. Дале жыйынтык жок. Нашарбаев Абдинаби, Кадамжай району Орозбеков айыл өкмөтү. Салыктар боюнча Кудай буйрса шайлоодон кийин салыкчылар менен отуруп туруп чечебиз бул маселени. Ал эми могу сырье алынган жерди берип койгон боюнча муну териштирип көрөлү. Мыйзамдуу берилгенби, мыйзамсыз берилгенби териштирип көрөлү. Эми муну жеке менчикке өзүнө алып албаптыр да, заводко берип койду деп атпайбы? Кызыл Кыят цемент заводуна дейт. Кызыл Кыят цемент заводу кимдин карамагында? Мамлекеттинби же менчикпи? Менчикпи? Түшүнүктүү. Караштырып муну териштирип беребиз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Эми микрофон менен берсин. Микрофон талашпай, кичине маданияттуураак болуп, жөөлөшүп түтүшпөй, микрофон жулуп албай бири-бириңиздерден. Мындай маданияттуу суроолорду берсеңиздер, сүйлөй турган сөздөрүңүздөр болсо сүйлөңүздөр. Рахмат, бүгүн Кадамжай эле эрежени сактап, кандай сүйлөшүш керек экенин бир башка элге бир үлгү болот деп ишенебиз, туугандар. Ассаламу алейкум, Садыр Нуркожоевич. Ассаламу алейкум. Жергесине куш келипсиз. Кадамжай эли сизди бир добуштан президенттикке колдойт. Мен ушу Кадамжай сурма комбинатына иштегенмин. Бу комбинат мага 5 жыл стипендия төлөп мени Красноярскадан окутуп ушул жерде 25 жыл иштедим. Бул туура эмес, инвесторго сатылганына байланыштуу. Мына оң жагыңызды карасаңыз, нары оң жакты. 4000 адам иштеген, 20.000 тонна сурма чыккан. Сапаты боюнча Оттава, Канадада, дүйнөдө эталон деп эсептелген сурма комбинат 6 жылдан бери мына чирип турат. Иштебей. Себеби буга айыптуу ким? Мамлекетти баштагандар туура эмес алып барышты ишти. Бирок мен мынабу сунушумду 2 жылда ушул жерде 10.000 тонна сурма чыгарса, 5 жылда Кыргызстанда
100 tonna altın çıkara turgan sunuşlarımды жазdım. Ушуну sizge başka bulaklardan da bergen bolçumu, bирок жеттиби жетпедиби bilbeymin. Ушуну sizge berip koyayın. Lişne de bözüm çıktım. Berip koysam bolamı? Болот, алып келгиле балдар бери. Кана кол чапкылуу. Балдардан берип ийиңиз, балдардан. Балдардан берип жибериңиз. Рахмат туугандар, эрежени сактап бериңиздер. Эң сонун болуп жатат. Макул. Ага. Assalamu alaikum. Fatnur Xo'jayev. Алейкум ассалам. Men Aqturpaq aile hukumatining turg'uni Tursumatov Admonov. Men 30 yildan beri mamlakatda to'lagan og'aynilar jönde söyleyin dedim bile. Alçıvay Tıraliyevich, Annenisi Kengeş'in tırağası İmarov Almaz Tıraliyevich. Mamlakatda 30 yıldan beri tanıp geldi. Hurmatlı Sadırnur Xo'jayev, siz uğup koysanız, beri karanız, söylep atkan jaka. Buna men ötkende 17. oktyabrda sizge arız taşanım Sadırnur Xo'jayev, Kamçıya Kıdışayev'ga arız taşaganımda ana men kelatqanda neme joldan oşton 4 bala karma alıp beni savalap Alçıvay Tıraliyev'di dağın bir savalap deme jaza turgan bolsam Үй bilen menen sav ötürüp öderiz dedi. Oşal yerge eşip Sancar degen jigit. Mına men özüm kolum menen berem sizge. Бериңиз, берип жибериңиz, балдардан берип жибериңиz, балдардан берип жибериңиz. Апалардан бирөө сүйлөп койсун. Папкага тиркеп. Benim balamdı Özbekistan kamap koygun. Kuvvet bekli. Sonra çıkarıp erişken yerden kul elinden. Közü görülüp vardı. Çalmış közü görülüp vardı. 8 yıl oldu bu. 10 yılga kesin erttir. Beni bir oldu etmeyeli. Çok, unuttum koy. Marketten ötüp Түшүнүксүз болуп атат, сен барып тур. balam yerden kılın. Bitti şu benim balam kamakta jidat Özbekistan'da. Közüm kör bolup kaldı. Közüm kör bolup kaldı balam. Yerden kığıla eli jurt. Aşı balaga aytkiler. Aylanayın. Sen paşa olup kep bolsaң benim balam çığa degenden suyunup oturan. Sizge балдарды жибердим азыр. Данныйларыңызды бериңиz, анан кабарлашабыз. Саламатсызбы, Садыржан ука. Мен мана азыр биздин азиз касиеттүү Кадамжайлар куш кепсин. Кудай кааласа президент болосун, элди ишенчи бардыгы сен болуп атасың. Sen kaçan şu demeden ağdan çıkışkandan keyin elim için, elimge prezident olum degen için her bir adamdan, her bir üybölönü üyge senin nürün kirip geldi. Значит, bu Kırgızstan'ın oğuluşu akılım jetip durat. Da kalasa sen kövesten söz etmez senin demine. Şunun için şu köp yıldan beri talan tarajda kalıp Kırgızstan'ın özün bir kolga alıp durup şu жақсы prezident bolsan kalayman. Azırgı mana men işke rayonun Kadamjay. Azırgı mana pasport sol Zakis Pakis degenlerge sizler 5 milyon salıp da eyle koyuğlar. Ananda durat men 300 mesalı nememdi kafe restoranımda beremin de otam. Asıl salaoy adamlar için kirip oturğanğa tamak jeyinge aldağı var. Özü Bişkekten göz registrden nemelerden kelişip 18 yılı kelip körüp sizin bana maşineler koyğanğa dağı жақсы meseleleriniz var eken toktop tursam. Şu belge sizge men şunday kısa bolağı dep men aldan aytkan edim da agar el kıynalarını körüp turamın. Pasport stol аварийнийdi. Zakis bolsa детсадта. Şonun için men şu mana ananda turat, mana düşkönüm öyle körünüp turat. 300 meselede. Onun arkasından men Bişkeklerge bardım. Balдар kelip azı toktop tursam şunu çesip. Balдар kelip neme kıl dedi? Şoğa men mana kafe restoranını bereyin de otam el için. Şoğa senden 2 yıldan beri men şunun arkasından жүгүрүп жүрөм. Рахмат. Туугандар кыска кылсак көбүрөөк сүйлөйбүз, э? Men Burgonda da bitta men keldim. Ber, mikrofondu ber. Burgonda sopqon yen qiynalgan. Süylöңүз апа, süylöңүz. Yen jönturgun. Kenen süyleyiveriz. Sadır Japarov atına jarasha
figuram kerişken, sözüm kerişken. Seninle aytayım. Endi men Kırgızstanda bitta sensin. Kudaya parvadigarım ömrün uzak olsun, palvan bolsun. Seni kerek bolsa yüzdür prizet kılavuz. Başkalarını koymaymış. Sen yüzdür prizet olup geçer arada kuraysın. Bürgödü Sapkoz'da baylarda yer var. Kambagada bileyen yok. Hamma adamlar kokşap yürüt. Büröylerde vurat, büröylerde öldüröt, büröylerde koçaklar baylar. 23 deputat kutup yedi böyle oğan. Meni öldürsün, ona utaptı vurdu, meni vurdu da Alçınbay. Ölüp keteverem ben. Kudaya pervadigarım ömrüm uzak olsun. Bugündür Sapkoz'da barıp bir, sen tribülka kızım. Bana şu yerlerde baylar yeri olursun. Kambağalga verilsin. Menin iki murat yok olup ketken. Bir çalım var, iki de yetim kızım var. Gördüm o bürömün. Meni karagan adam yok. Uka sana men gördüm durmam. Bana şu bürgöndürü karagan uka. Gel zaran. Taş duygusal zaran cevap degenler. Gel yerge gel. Yer yerge Alçınbay töreniyim. Adamlar da öldürüp adamlar rayonun sotuminin Batken'in sotu karavat cegişler var. Hiç kimde karavat. Şunu sorar sen Pirülka kızımıka. Ne gördüm? Ne süre olay? Yer süre adam benim. Ne beçeravuşun süre adam benim. Men en kıydanğamın uka. Menin eki balam yok olup ketken. Götür balamını öldürgen götür. Çalım benen yetim. Ne yetim kız benen gördey var yürümün. Çalım kazan yüzde yatar. Götürün söylevecekun. Kudaya pervadigarım ömrüm uzakışsın palvan bolsun. Kamçıya taşıyıp digenden çaylağamın. Men ükam soram. Aksamanı yinip koluma kamçını karmam. Ak yuga karab yolagın. Allah koldan jigit birim, hoş birim, çayverden birim koldasın. Oğlum seni yer koldasın. Az gelin. Rahmat apa, rahmat. Gelin. Barına ten karayın. Geliniz. Hurmatlı Sadır Nurkoca, hoş gelipsiz. Biz Kadamjay elleri sizin kelgeniz menен ötө sыймыктанабыз. Учурда өлкөбүздү саясий, экономикалык, руханий, тарбиялык кризистен алып чыгуучу лидерге кыргыз эли муктаж болуп турабыз. Аны сиз деп эсептейбиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өлкөбүз эгемендүүлүк алгандан бери жетекчилер эгемендүүлүктүн баркына жетпей, чет өлкөлөрдүн программасын аткарып, анын натыйжасында кен байлыктарыбыз тонолуп келатат ушундай. Кыскача айтканда, менин айтайын дегеним, бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевичка өтө кандай жаман ойлор айтылып атат. Президенттик башкаруу боюнча 2 жолу президенттик башкаруу болду, мына дагы ошого кайрылып келе жатат деп айтышууда. Мисалы, ал кезде президенттик башкаруу болгондо үй бүлөлүк башкаруу болгон. Азыр андай болбойт, буюрса элдин аң сезими көтөрүлдү. Эгерде президент шайланып калса, ошол ел менен тыгыз байланыш болуп, курултай күчүнө кире турган болсо, эч кандай диктатордук башкаруу болбойт. Мен Садыр Жапаровду колдогонумдун себеби өзүңүздөргө белгилүү. Кен байлыктар боюнча элдин пайдасына иштетемин деп ошол курук доомат менен абакта отуруп чыкты. Бардык нерсе Кудайдан болот дейт. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү, мына Чилдеде Бишкек ТЭС жарылып, коррупциялык мамлекеттик деңгээлдеги иштер ачылды. Андан кийин ел Кудайдан болуп, Садыр Жапаровду өзү колдоп келип бийликке отургузду. Эми калганы туугандар бизден. Ушул Садыр Жапаровду колдоп алсак, келечек муундарыбыздын камына кам көргөн болобуз. Баарыңыздарды чакырып кетем тургандар. Рахмат. Келиңиз, аз берем баарыңыздарга. Assalamu alaikum, hurmatlı Sabır Japarov. Assalamu alaikum. Біздің қасиетті Қадамжай жеріне құш келіпсіз. Рахмат. Сізге жолыңызға игілік, іштеріңізге игілік, жолыңыз байсалуу болсын. Біздің қырғыз елімізді ханы болып жүрген. Мен Алғайылының тұрғынымын, Қадамжай районы Алғайылының тұрғыны Ергешов Алмаматмын. Бізде аз-маз көгөйлүү маселе бар.
Mına özünüz dosumuz Kamçıbek Taşiyev aytkanday bir qarış жерди Özbekistan'a başka memleketlerge berбейбиз деген sözü var. Hazır bizden Alga ayılının aymağından 100 hektarcha yer Özbekistan'a ötüp ketip bartat. Onu kandaydır bir demarkasiya debilmedi. Oşo menen başka yerlerge almaştırdık dedi. Yani bizge 50 yıldan 60 yıldan beri yaşap oşo yerде özümüzdün Kırgız turgunu bolup жүргөн жерде adamların үйлөрүн, огороддордон жол өткүзүп шекара тартатмыш. Endi oşoga bir qayrilip koysanız. Анан дагы bir bizim Alga ayылынын эң bir көкөйлүү маселеси bizde ex hökümet bolup жүргөн Жүзбаев Абдумитал деген адам бар. Азыркы мезгилде bizim Kadamjay rayonu ekotехник инспекциясынын юриси болуп иштейт. Ал алдын эки жолу hökümet болгон. Ошо hökümet болгон мезгилде биздин Союз мезгилде курулган табак сарайларыбыз бар эди. Bu elдің, мамлекеттің мүлкі болған жерде өзінің жеке қызықшылыға аны меншіктештіріп алғандағын аны ешқана арiyet işxanası açtım деп документ қалған, документ жүзінде. Амалда ештеке жоқ, бүртіп дарақ көкті өткен жоқ. Мына 20 жыл болып тұр, ошоны адыр 25 соттық, 50 соттығыны бөліп 250 min, 300 mindən сатып жетады. Ал бұл өзінің жеке қызықшылыға, өзінің амалынан пайдаланып, hökümetlerdi sığımga alıp жүрüp, oşa işti kılıp atады, urmatlı Sadır Nurkocaev. Uşunu közömelde verseniz, en bir eldi kökay, bizden Alga ayılda hazır. 315 adam ballar var eken yaşlar, arız bergen jerge. Al bolsa 6,5 hektar jerde eylep жатат. Uşuğa bir köngül burup, жазып alsanız ava, sizge işlerinizge ilgilik, Kırgız eline kan bolunu verin. Bir ata bir apağımızga kılıp bereli. Kuş gelsin Sadır inim. Rahmat. Seni prezident bolat eken dep ata enelerin erkelep atabız. İğnilerini ata kızlarına ata bolup atasın. Oşon üçün seni işine iyilik dileymin. Daima işin aldığa bol mına şu seni körüp biz şunçalık algı baldarızga erkelegendey, atalarızga erkelegendey bolup jatabız. Anan sana bir soruğum. Keçe oşto süylödü deputat. Pensiyanı 9 minge çeyin kötöröbüz dep. Anan dağı bir atın aytpayla koyayım. Bir lider çıktı dağı. Bu kapta kalp, buğa işenbegile sizler aldanıp jatasaňar. Hiç kaçan sizlerin pensiyaňar kötörülbeyt. Budjette yanvarda pensiya dağı berilbey kalışı mümkün dedi. Uşul çınbı? Rahmat. Туғандар, бұл тарапқа дағы тегіз қарап қойылы, бар да тегіз қарайын. Pensiya berilет, ал эми көтөрүш боюнча бюджетке жараша болот да. Эгерде бюджетте 2 эсе, 3 эсе болуп көтөрүлсө, анда көтөрсөк болот. Жакын арада убада бере албайбыз. Анткени бюджетти билесиздер өзүңүздөр, тартышта мисалы. Но бара-бара жанагы чоң долбоорлорубуз иштеп кетип, ошолордон пайда, жакшы пайда түшсө, анда сөзсүз көтөрүп беребиз. Assalamualaikum Sadır Nurkocaev. Ben Kadamjay rayonundan Çekerlik ayrıdan olamam. Sizde Kadamjay rayonundaki 100% yer koldayız. Başka dürüstü prezident yok. Bana 30 yıldan beri neçte prezident bolup geldi, bari karıksız. Uğurlar bunlar, toyga. Rahmat sizge opçun bazı yer talebler sayılayımız ise Allah Teala koldasın. Anan iki vapırız var sizde. Nurkocaev. Ona bizde Kadamjay rayonunda 150 hektar ürencilik yer acayip vergen. Neşte akim oldu, burada ürencilik olan yok. Sadır Nurkocaev. Gel, bana maşerdatlar vardı. Bana şu Premier Minister'de nimesine karaytıken bu şeyle ürencilik. Bari o kadar kayıtsız olan ürencilikler satıp jiberiyotar. Öde bir kilo ürenci var yerge tarkatkan yok. Bana 30 yıldan beri. Bana sizden sorarız, şu yerde alıp duruvela çekerik ayrındır. Birinci brigadiye tarkatı versiyizde. Öde ürencilik kılavuz. Andan ki ikinci vapıroz. Bana bu bizde yakın konuşu Özbekistan. Özbekistan, Maraş'a bir sürü Kamçıbek Taşiyev
Şeriniz aytkan. Rahmat oğam surap koysa çekelayından da. Mana şu pasportlar tolup ketdi Sadır Nurgazovich. Mana jan pasport bolup o'tadigan bütün qarında tuvan urug'dan shu O'zbekistonga baylanish bor deb o'yladik. Mana shuni ham bir qo'lda bir chegara bo'yicha pasport jangi bo'lsa mana shu bir qo'lda bunday qo'ysangiz yo'lda prezident joy sizga prezident bo'lib yelda mana shu barliq aylantirib qadamjoy surmaydi ekanman aytam yurgizib so'raymiz sizdan. Rahmat. Rahmat Aqsoqol, rahmat. Rahmat. Hurmatlı sadirinim, men ısık göldüm kızı olam. Aytiyev Atırkul Bekturganovna. Sizden arkamızdan 4-5 Oktyabr'da çıkkandan beri arkamızdan kuvalap Bişkek'e çeyin bardık. Men Usul Kadamcay şahrının Orozbekov köçesinin turgunlarının atından öte orçundu meselemenen Bişkek'e bardık, Sizge bardık, Taşiyev'e bardık, Japıkeyev'e bardık. Tokon Mamıtov kabul aldı. Siz 14'ünde işinizde ötkörüp ketkenlikten sizge yolu almadık. Arkamızdan elçip mına Usul Kadamcay şahrına gelgende sizge yolu alma degen ümit menen söz alıp oturam. Mına bardık aytodat. Kadamcay şahrı batken oblasti jem korlarga tolup bütkön. Kadamcay surma kombinatı talanıp bütkön. Kadamcay surma kombinatının mülklerinin bari baylarga satılıp bütkön. Oşondan tışkarı Kadamcay şahrının yerleri, yolları, tratorlarına şey satılıyorlar. Meriya, Gosregister, Murdakı bir Kambarov Tolkun, Vitsemer Takay Çıngiz, yer adresi Kuvat familyasını unuttum. Toplatmakla baldan ben arak jettim uşuğa. Gosregister, da iştegen yer adresi Irizmatı Kuvalıç, degen akmaklar ben uşinti aytam. Yer eldeyin atıp büttü. Ayağında mı da biz? O şol jatakanаны da satıp eşken Surma kabinat kıskarak aytam turuptur. Surma kabinatın jatakanasında Kim koy söylesin söyle. Kança büyüklerin bir adamga satkan. Jatakananın arkanda 4-5 yüz bile yaşayız. Asfalt yoldu satıp eşken. Eşimizden aldın satıp eşti. Biz üyümüzge gire almayın. 5 yıldan beri kredit menen üy satsak üyümüzge gire almayın. Maşinalarımız garajga gire almayın. Kurap yaşadığımız. Biz öte orçunda öte göymöylü. Iylakıla yakaldığımız. Uşunu tezlerin içine çeçip vermeseniz sotlarga da bardık. Mezrayonluy sot cemaat bulup meniz karavaya koydu. 15. yılı satkan iken 19. yılı balabakça açıp mençik. Oşonun arkasında plaşak yakılan degen için biz bildik. Ağa şeyin bilgen emesiz. 19. yılı kayrılsak Mezrayonluy sotka. 5 yıl menetler ötüp ketken 3'e de kayrılasılar deyip karavaya koydu. Oblastık versek bular bağırdığı birine çirkeşip plastinkada aynana veretken. Yetekçilerden beti yok ben uşindim aytam. Meriyadaklar, hakim var mı, prokuror var mı? Prokuror Ormosov, oşol sadikti, kırışa aydet etken de beni aytodat. Menin şunçalık, jetmegen jirge turgan bütün şunçalık teşilip kaldı. Biz kança üyümle ile atarız, sadrinim. Bir kana senin kolundan gelir. Başka hiç kimsenin kolundan gelmeyin. Prezident bolguça kütölü desek, dağı mönet ötüp kettiği de otar. Men hazır, sizge liçna özümdüm kadın var. Anan 80 yaştaki apamdın amanat var. Men sahnaga çıkıp sizge tapşırıp koyganга ruhsat veriniz. Makul, koyuvergile. Civergile ver. Hurmatlı Prezidentke talapkar Sadır Japparovich, men Kadamjay şahrında yaşayın, atı jönüm Saliyeva Rayhan. Men sizin yolunuz daima şıdır bolsun, Kırgızstan'a prezident bolup, Kırgızstan'da dünyaga dünküretken en algaçkı prezidentlerden bolos dep men çın yüreğinden Kadamjaylıklar barız işenip turabız. Men jogorı malumatlı, legendarlı agronom bolup işteymin. 45 yıldan beri organikalık yer semirt biyogomu çıkarıp gel jatamın. Obdan ayı çarpasının ekonomikasını kötöründü organikalık yer semitkişti rolü öte jogorı bolup jatat. Hazır 1 hektar yerden tüşümünü 40 sotuk berip jatat. Mineraldık yer semitkişlerde biz yıllar boyu ebegeysiz faydalanıp gelip yerde orutup koyduk. Hazır yer tüşüm berip jatat. Eğer de biz uşul organikalık yer semit biyogumuz kötürtürken bulsak ayı çarpa jön ele önü köp dünya yüzüde özünü көрсөткөн
en aktualdığı bir çoğun meseleler keçilette oturan Urmatlı Soğurbek Şerifoviç, Urmatlı keçilesizler, Sadır Cabbaroviç, men sizge söylep jatamın, menin sözüm dugatda oylap turar. Siz ukpay jatasız, Urmatlı Sadır Cabbaroviç, Urmatlı Sadır Cabbaroviç, menin sözüm dugatpaysanız. Urmatlı Sadır Cabbaroviç, Urmatlı Sadır Cabbaroviç, hazır bizden uşul teknologiyamız öttü. Orta Asya'da Japadan жалғыз uşul teknologiyanı avtırı, negizдөчүсü, ilim post dolborlardı жазған kişimin. Eğer de uşul proyekti dolbordu kolda verseniz Kırgızistan'a bir dağı mineraldık jersemdikiz çet өлkөдөн kelinmey büt taladağı jatkan elder jaman көргөн organikalık jersemdik işlerdi Kaliforniya ştatıdan kelgen kızıl soğucanlarda kayra işletip durup ebegeysiz bağcetkiz dünyalık rınıkta birinci orunda turgan biyogumustu öndürüyoruz. Adır uşul günde ben Kırgızistan'da 4,5 kişiye işkini açı verdim. Gördünüzler Japadan жалғыз özüm gana 4,5 kişiye işkini açı verip oturam. Sizden ötünüp sıranarım uşul teknologiyani koldap berseniz. Rahmat. Makul apa, koldoyuz, koldap bereriz. Hurmatlı Sadır Japarov, men Uçkurgan Ayır Hükümeti'nin jaranıman. Özüm Mekençil Partiyasının müçösüman. Rahmat. Men şu partiyada işlegenimge hazır kıvanıp turupman. Şunca el meni partiyamda ko'rlab quvvatlayapti. Hurmatli Sadır Japarov, hazır siz so'zlab aytdingizki, mana shu Qizilqiya, ya'ni Uchqo'rg'onni aeroportini quraman deyapsiz. Shuni qurib bering. Batkentta aeroport bo'lmaganda, Laylakda aeroport bo'lmaganda, O'shda aeroport bo'lganda, Uchqo'rg'onda aeroport bo'lgan. Shuni bir ko'zamaldizga olib qo'ying. Alam, ko'zamalga alam bersa. Uchqo'rg'onga bitta sportivniy kompleks kerak. Bizda jaramizda bu yoqda Chavoy, maydon, Qayrag'och, masalan, Ayrukmatda, Uchqo'rg'on Ayrukmatda bir daqiqa kompleks yo sportivniy bir stadion yo'q. Ikkinchidan, hozir. Uchinchidan, mana Uchqo'rg'onga toza suv masalasini ham bizga yordam bering. Bu bizda Ravshan Sobirovga yozamiz, shuni qo'llab-quvvatlab bering. Sizga omad 10-yanvarda siz xudo xolasa prezident bo'lasiz. Sizni qo'llab-quvvatlaymiz Uchqo'rg'on eli. Rahmat, rahmat ata, rahmat. Sadır Nurg'o'jayev, Qirg'iz mamlakatining жалғыз gana prezidenti siz deb elestetemiz. Anan emi bizde Maydan aymağında bir gana çoğun köy var. Şambısay altın keni boyunca hiç kanday elden makulduğusuz şaşırıştı, korrupsiyalık türdü kazılıp çalgında o işi jürüp bürok bütpey azırlık günde elden karşılığı menen iş жүрgüzülmey turat. Kançalagan kayrulular menen mecburiy komissiya kelip tekşerip lisenziyasını atazbayt degen жыйынтыгы менен biz жогорку organlarga, жогорку кеңештерге бүт кайрылдык. Бирок азыркы күнгөчө эч кандай чечим жок болуп атат. Майдан айылынын бүт ичинде ушул Шамбысай кени, Z-Explorer компаниясы ушул жерге келип эме кылып турат. Ошон үчүн сизден суранар ушул кенди жаа берет деген үмүттөбүз. Элдин ичиндеги экология көйгөй туулат. Ошол жерде Исбайрам дарыясы өтөт. Ошол 150 миңден ашык адам камсыз камсыздалат ошол суу. Сиздерден суранып кетем, жооп берип койсоңуз. Эгерде макул биз караштырабыз муну, эгерде кандай гана кен байлыктар болбосун, ошол казылып атып, анан аягында жашаган элдерге зыяны тийген болсо, суу аркылуу андай кендерди токтотобуз. Анткени биздин элибиздин ден соолугу кымбат. Кен байлыктан дагы, акчадан дагы ден соолугу кымбат. Карап беребиз аны. Assalomu alaykum. Hurmatli Sadır Nurg'o'jayev, Qadamja rayoniga xush kelibsiz. Rahmat. Bugün şu yerda turgan elдің bardығы sizni qo'llab keldi. Alloh taolam shu Qirg'iz eliga kuydi o'xshash. Sizde insandı bizde Qirg'izistonga
prezident bolууга мүмкүнчүлүк берип атат. Жараткан эгем элибизге мүмкүнчүлүк берип, ушул сизди президенттикке коюп мүмкүнчүлүк берди. Башка кишилер да эгер ушунда адашса, мен ойлоймун, бул кыянатчылыктар элге болгон көз караштары өзгөрүп жетип келе берет. Мен şu kelgen insanlardı, жалпы эле кыргыз элине, адашпашылыкка, Садыр Нуркожоевичти бир добуштан колдоштукка чакырамын. Сизди Алла колдоп, Кудайым колдоп атат, сизди эл колдоп атат. Бирок, мына сизди кече келгенде, Баткенге 26-та келгениңизде бир хат менен кайрылдым эде. Бүргөндөрдөн Soğuk derası deyip koyuyoruz, o şehirden 350 kül su Özbekistan'ın çötelke ötüp ketip atar. Bizde koşun ülkede. O şehirden bir gönder önüge koşumça paralelini kanal boyunca hattı verdim de atvetini aldım. Çoğun rahmat başlalı atatken işinizge ilgili kalan Oşonda eli memleket öte çoğun. İşi eliniz her türlü sözlerde ayta öğret. Allah sizi kolduğun için, Kızıl Nazarkan için prezident bolu otasız. Kara kıldı, kalk çalgan tüz, çındığı prezident boluşunuzu Allah'tan tilep kalağız. İşinizge ilgilik, Jaratkan ege muhammat versin. Daim şu elden tuz bayılgasınızga sizi Allah'tan tilep kalağız. Rahmat. Rahmat, rahmat. Allah güç kuvvet versin barımızga. Rahmat tuğanlar. Sadır Nurkожоевич Жапаровду колдошулар бар бекен? Rahmat. Кандай болсо, урматтуу туугандар. Rahmat. Урматтуу агайын туугандар. Gelip bergeniңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Реформаларды колдоп берет деп сиздерге терең ишенем. Бир гана Аллага ишенем, анан сиздерге элге таянам. Колдоп бериңиздер. Кийинки жолу жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар. Рахмат келип бергениңиздер үчүн. Ардактуу туугандар, эч ким эч жака кетелик, кетпеңиздер бүтелик. Омин деп алакан жайлы. Кыргыз омин деп бата бермейинче эч жака кеткен эмес туугандар. Батаны бийик көргөн. Омин, урматтуу мусулман бир туугандар. Омин. Омин. Ели журтум. Ушул жигитти мана ел сайлады. Бир партиябыз сайлады. Шул жигитти ел журту шундай жакшы сүйлөсө оозунан булбул болуп сүйлөгөн. Атылса палвандарым, күрөө менен күрөшсө жеңилбеген палвандарым чыгыптыр. Şunu yer saylap, şunu jurt saylap, Sadırбек'te ilahım şu prezidentike nasip kılsın. Sadır vakti yer saylap atat, jurt saylap atat. Sadırбек tagituyu körgön, el başkargan o adamlardı mına abarıp türmeden el çıkardı, jurt çıkardı. Şakılıp şu nemege jakşı silerdin atımızlardan men bitte dua vereyim. Amin. Sadırбек, yolunlarda cennetten jitip olsun oğlum. Yüreğinler iman İslam ulgat olsun. Yaşlardan ömürleri uzun olsun. Zamanımız günden günge oңoрлуp, bardık eldin duasını Allah Teala senin için kollasın. Amin. Amin. Allahu Ekber. Annemese tuğanlar. Kol çağlar